Мектеп сметаны шығардыңыз ба? Жоқ, сметаны остройға жасадық. Арада ештер бар жерде баштап, ештер бар количество алып келдік. Қазір көріп қойсаңыз, команда берсек болады. Ештер уже чечілген, ертең көптіктарды көріп жатырмыз. Жауап кеңістігінде сәтті жоқта. Президент атында сұрауықта. Жаңа служба кешке, Минкультура кешке, барлық жұмыстар кешке тақталық служба. Шешесі? Арада шулап алып жатыр. Азаматқа жардам берем деген компаниялар жүзінде. Бұлар өтіріп кеткен Ар берге стоячий микрофондарды қойып берсек, тияқтарда. Бар, ошентсе болады. Ана стенограмма иштетиштейт, анда ручной. Асанова бейсі жоқ. Мұлар барын замена деп берген. Замена резерв алмастырып цифрлар барын. Болған микрофондардың барында тайдан бере. Анан кейін часть постановили мынакей. Бирок азыр башкалар турган болсок, бул 10 жыл мурун койгондар да. Мындай окшош таппайсың да уже. Sponsorluk көрсөтөлдүгүндөр бар. Анда общий учет танытпайлы. Анан ким өзүнүн жасайт аны чыгарабыз. Тиги спонсорскийди чыгарабыз. Мамлекетке жеңилирээк болот. Мамлекетке канча экен так аныкпайбыз. Компьютерлер кайра ордуна келип башталды. Бүгүн мына төрага болуп шайланган соң биринчи өзүмдүн аракетим ушул жогорку кеңештин имаратына келип, ушул абалы менен таанышып чыгуу. Буга чейин деле келип кеттим эле, негизи эми көргөнүңүздөрдөй бул жерде чыныгы бүгүнкү күнү бир топ мындай талкаланган жерлер бар. Ал жерлерде албетте капиталдык ремонт талап кылынат. Карап чыктык. Бирок жалпы бул маселени чечиш үчүн ведомство аралык бир комиссия түзүп, жалпы ага ар бир ведомстводон кирсин, жарандык коомчулуктан дагы кошо кирсин. Ачык айкын бир ошонун баарын эсептеп чыгып, анан канчасын бүгүнкү күнү ошо депутаттар өз демилгеси менен өзүнүн кабинеттерин бүгүн өз жанынан ремонттоп атышат. Кээ бир депутаттар кошумча жардам берүүгө да даяр болуп атат. Мындан сырткары бизде ошол кээ бир биздин ишкерлер дагы мындай спонсордук жардам дагы иретинде жардам көрсөтөлү деген ниеттерин билдирип атат. Ошонун баардыгын сумманы аныкташ үчүн биз жалпы ошол ведомство аралык комиссияны түзүп, сумманы аныктап, анан канчасын ошол ким жасайт. Ошол депутаттар өз аракети менен, анан спонсордук жардам, анан спецтехника боюнча көп маселе болуп атат. Чынында бардык спецтехникалар талкаланган. Бул маселени да карап чыгып, биз чогуу бир эртерээк иш жүзүнө кирүү маселесин карап чыгышыбыз керек. Анткени парламенттин иштөөсү ушул менимче эң биринчилерден болуп ушул шарт.
шарт болбосо ал жерде туура добуш берүү комитеттердин өтүшү ошону менен фракциялардын өтүшүн камсыз кылыш керек.